Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Абактагы саясатчы Садыр Жапаровдун президенттен ырайым сурап жөнөтүлгөн каты боюнча ырайым кылуу маселелери боюнча комиссия эч кандай маалымат жок экенин билдирди. Ал эми Жапаровдун жактоочусу Шарабидин Токтосунов 16 октябрда жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы жазылган катка тийиштүү документтер керек экенин айтышкан. Эртеси тактап айтканда 17 октябрда катка керектүү документтер тиркелип, тийиштүү жерге жөнөтүлгөн. Эч кандай жооп жок, андан бери 1 айдан ашык убакыт өттү, деди ал. Саясатчы Садыр Жапаров президенттен ырайым сурап кат жазган. Окуянын чоо жайы: Садыр Жапаров 2013 жылдын 7 октябрында Каракол шаарында Кумтөр боюнча нааразылык акциясындагы башаламандыкты уюштурууга күнөөлөнүп, 2017 жылдын 25 мартында кыргыз-казак чек арасынан өзү чет өлкөдөн кайтып келе жатканда кармалып камакка алынган. Ал учурда Садыр Жапаровдун миңдеген тарапташтары жолугуу үчүн күтүп турушкан. УКМК жолугууга жол бербей, чек ара күзөт бекетинен кармап кеткен. 2017 жылдын 2 августунда Жапаров 1 май райондук сотунун өкүмү менен барымтага алуу беренеси боюнча күнөөлүү деп табылып, 11 жыл 6 айга эркинен ажыратылган. Райондук соттун өкүмүн Бишкек шаардык соту жана жогорку сот күчүндө калтырган. Быйыл 30 апрелде жогорку сотто абактагы саясатчы Садыр Жапаровдун иши кайрадан каралып, соттук коллегия анын жаза мөөнөтүн 1,5 жылга кыскарткан. Бишкек шаарында көчөлөрдөгү сейил бактардагы отургучтардан СПИД оорусун жуктура турган ийнелер табылып жатат деген маалымат тараган. Бул маалымат тарагандан кийин шаардын ички иштер башкармалыгы отургучтарды текшерип башташкан. Бул тууралуу аталган ведомстводон билдиришти. Бул сүрөттөр Бишкекте тартылбашы мүмкүн, себеби шаар тургундарынан расмий арыз түшө элек. Мындан сырткары 4 райондун тең аймактык инспекторлору өткөн дем алышта сейил бактардагы скверлерде жана башка отургучтар бар жерлерди бүт текшерип чыгып, ийне табышкан жок деп милициядан билдиришти. Өз кезегинде Саламаттыкты сактоо министрлигинин коомдук саламаттыкты сактоо бөлүмүнүн баш кадиси Бактыгүл Исмаилова СПИД оорусун мындай жол менен жугуш ыктымалдуулугу аз деп билдирди. СПИД оорусун ачык жерде калтырылган ийнеден жуктуруу ыктымалдуулугу аз. Бул үчүн жугуштуу ийнени ошол замат саюу керек. Ошондо да адамдын иммундук системасы алсыз болуш керек, деди Исмаилова. Ал көчөдөгү отургучта калтырылган жагдайда адамга ийне сайылганча таза абадан жана түздөн түз тийген күн нурунан вирус өлүп каларын белгиледи. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда аталган жол менен СПИД оорусу жукту деген факты катталган эмес. Экс-депутат Өмүрбек Текебаев Бишкектеги ресторандардын биринде мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин аялы Раиса Атамбаева менен бирге олтурганы тууралуу имишттерге жооп кылды. Жогорку кеңештин мурунку депутаты Өмүрбек Текебаев Бишкектеги ресторандардын биринде Алмазбек Атамбаевдин аялы Раиса Атамбаева менен бирге олтурганы тууралуу имишттерди четке какты. Бул тууралуу ал бүгүн 27 ноябрда Вести KG маалымат агенттиги менен болгон маегинде билдирген. Анда ал Фейсбукта тараган маалыматта айтылгандай, чындыгында эле 21 ноябрда Торо Гриль Бар ресторанында болгонун, бирок ал жерде Раиса Атамбаева менен эмес, Роза Отунбаева менен бирге тамактанганын айтат. Туура чындыгында мен 21 ноябрда аталган ресторанда болгонмун. Бирок анда айтылып жаткандай, жанымдагы аял Раиса Атамбаева эмес, Роза Отунбаева болчу. Ал мени бирге түштөнүүгө чакырган. Нара ал ресторанда ал күнү Раиса Атамбаева жок эле. Буга күбөлөр бар, мисалы бизди тейлеген персонал. Мындан тышкары видео байкоо деле турат, дейт анда Өмүрбек Черкешевич. Текебаевдин Атамбаева менен аталган ресторанда бирге түштөнүп жаткан тууралуу имиш, маалымат соц тармактар кечээ 26 ноябрда таркаган болчу. Бишкек шаарында сууктан тоңуп өлгөндөрдүн саны 12 адамга жетти. Бул тууралуу Республикалык соттук медициналык экспертизанын директору Данияр Кошоков Спутник Кыргызстан агенттигине билдирген. 24 ноябрдан 25 ноябрга караган түнү 5 киши суукка тоңуп каза болгону аныкталган. Алардын 3-өө аял, 2-өө эркек. Андан бери дагы суукка тоңгон 7 адамдын сөөгү табылган. Милиция билдиргендей, алардын баары үй жайсыз адамдар. Бишкек шаарынын мэриясы шаарда суук күчөгөнүнө байланыштуу үй жайсыз адамдарга убактылуу баш калка берүүчү түйүндөр ачылганын билдирген. Жибек жолу номер 413 дарегинде коломто борбору. Учурда бул жерде 74 адам бар. Бирок үй жайы жок, көчөдө жүргөн деп катталып, жашап тургандардын саны 80ден ашат. Коломтонун телефону 30 48 55. Фере көчөсүндө номер 34А үйүндө ушундай дагы бир жай иштөөдө. Анда 51 киши баш калкалап турат. Телефону 36 03 35. Ошондой эле Токомбаев көчөсүндө жайгашкан тазалык ишканасынын имаратына келип баш калкаласа болот. Телефону 51 19 38. Аталган жайларда бир маал ысык тамак жана ысык чай берилери айтылды. Бүгүндөн тарта өлкө аймагында абанын температурасы кескен төмөндөй турганын өзгөчө кырдаалдар министрлиги эскертти.
Бүгүн 27 ноябрда Жогорку Кеңеш Жогорку соттун Конституциялык палатасынын судьялары Эркинбек Мамыровду, Мээргүл Борбукееваны Мухаммед Касымалиевди кызматынан бошотуу жолу менен ыйгарым укуктарын токтотуу сунушун жактырып, Жогорку Кеңештин токтому кабыл алынды. Президенттин Жогорку Кеңештеги ыйгарым укуктуу өкүлү Курманбек Дыйканбаевдин айтымында алардын 7 жылдык ыйгарым укуктарынын мөөнөтү аяктагандыгына байланыштуу ушундай чечим кабыл алынган. Белгилей кетсек, Конституциялык соттун курамы 11 судьядан турат. Ушул тапта анда кворум жок, 5 вакансиялык кызмат орну бош турганына байланыштуу азырынча 6 судья гана иштеп жатат. Бүгүн 27 ноябрда Жогорку Кеңеште Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев трибунада арманын айтып алды. Ал мен 2010 жылы депутат болуп келгенде ушул КСДПчылар мага асыл. Анан 6 жыл бою бир нерсе болсо эле Бакиевчилер күнөөлүү деп айтышчу. Бакиевдин кеткенине 9 жыл болду. Эми ушул КСДПчылар өзүңөр жаңы президентти алып келдиңер. Биз утулганыбызды тааныдык. Эми ушул эле КСДПнын мүчөлөрү кайрадан тополоң кылып атасыңар. Эмне башка жумушуңар жокпу, башка маселе жокпу деп ал КСДПчыларга асылды. Ошондой эле ал контрабанда боюнча эмнеге бир эле кишиге асылып калдыңар? Ошол убакта Кулматов бажыга төрага болгон, башкасы премьер-министр болгон. Ошолордун баарын сурабайлыбы? Мен дайыма айтып келем, чыркырап контрабанда тууралуу. Эмне контрабанда бүгүн эле чыга калдыбы? Эми бир Саймаити деген алдамчынын айтканына ушунча дүрбөлөң болду. Ким ал дейт эл өкүлү. 25 ноябрда Бишкектеги Ала Тоо аянтында өткөн реакция аттуу жарандык акциянын катышуучулары президентке жана парламентке кайрылуу жөнөтүштү. Кайрылууда 5 талап айтылган. Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору жана анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клоп маалымат агенттиги чогуу жүргүзгөн иликтөө боюнча териштирүү жүргүзүү, бардык укук коргоо органдарынын жетекчилерин кызматтан кетирүү, коррупция тууралуу айтып чыккан журналисттердин жана активисттердин коопсуздугун камсыз кылуу, реформа жүргүзүү жана паракорчулук менен күрөшүү, Түркияда өлтүрүлгөн уйгур улутунда ишкердин өлүмүн иликтеген депутаттык комиссияга жарандык коомдун өкүлдөрүн кошуу. 25 ноябрда Бишкектеги Ала Тоо аянтында реакция жарандык акциясы өттү. Анын катышуучулары Райым камалсын, уурлардын орду түрмөдө. Реакция реалдуу реформалар жүргүзүлсүн деген урандарды чакырып, бийликтен коррупция менен күрөшүүнү, жемкорлорду камоону талап кылышты. Ар кандай маалыматтарда 1000ден ашык киши келгени кабарланды. Райым Матраимовдун чуусу чубактын чуусунан да ашып түшкөнүнө баары күбө болуп атышат. Бир иликтеп, бир объектив боло албапсың деп журналисттер кошо жээкке бөлүнүп, кайбири көмүскөдө калган Атамбаевдин аты кайда десе, дагы бирөөлөрү Райым Миллион Акенин арыгын чаап жаткан учур. Булардын баары жетишпей жаткан сыпакандай депутат Бакыт Төрөбаев КСДПнын баары бирөөнүн акчасы менен ак үйдө отурганын жар салды. Бирок дагы да болсо кыргыз саясатына таандык абайлоо менен ала кушту атынан атабай, Матраимовду бир адам деп тергегенин баары көрдү. Мурда атын атаса куту өттечү, азыр болсо атын атаса атылып же жүрөгү түшөр заман болгонун айта кетели. Ошондой болсо да Бакыт Төрөбаевдин сөзүнө ишенсек, өткөн мезгилдин президенти Отунбаев, андан кийинки президент Атамбаев анан өз колу менен алып келген бийликке деп аша мактанган азыркы өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков дагы азыр жылы креслодо отуруп алып, анча мынчасы кыйкырып бир тобу унчукпай күтүп аткан КСДПнын 38 депутаты Райым атанын акчасы менен бийликке келген болобу? Анда айгай салып пикетке чыкканыбыздан эмне пайда деген суроо жаралбай койбойт. 27 ноябрда парламент жыйынында бир катар депутаттар контрабанда, журналисттик иликтөө, укук коргоо органдарынын ишин талкуулоону сунуш кылышты. Депутат Ирина Карамушкина президентке ишеним көрсөтпөй тургандыгын айтып чыкты. Ал күн тартибине башкы прокуратура менен Кыргызстандан ири көлөмдөгү акча чыгаруудагы трансулуттук кылмыштуу топ Саймаитинин өлүмү, дипломаттык автоунаанын пайдаланышы боюнча атайын күч түзүмдөрүнүн отчетун угууну киргизүүнү сунуш кылды. Мунун бардыгы президентке импичмент жарыялууга алып барат. Эмне болуп жатат? Эл аралык тергөө амалдары фактыларды айтып жатса, биз унчукпай олтурабыз. Тим эле кой үстүнө торгой жумурткалап жаткансып. Силерде бардыгы жакшы, уюшкан кылмыштуулук жок, контрабанда жок, банги трафик жок. Эмнеге унчукпай олтурабыз же оңкобуздан кеткенди күтүп олтурабызбы, деди депутат Айым. Ага жооп беретинде Төрөбай Зулпукаров сөз алып, контрабанда, Кыргызстандан чыгарылган каражаттар Саймаитинин өлүмү жөнүндө маалыматтар менен бирге Кой Таш окуясы боюнча да маалымат угууну сунуштады. Ал окуяда УКМКнын атайын бөлүгүнүн командир орун басары каза болгонун эскертип, жоон топтун кылмыш болгонун, автоматтар алынганын айтып
айтып кирди. Ушуну менен бирге сүйлөшүүлөрдө ар бир чуркап жүргөн кишилер азыркыга чейин укук коргоо органдары тарабынан эмнеге камакка алынбаганын билгим келет. Биз бул тууралуу сөзсүз угушубуз керек, деди Зулпукаров. Депутат Азамат Арапбаев Карамушкинаны колдоп, аталган иштер боюнча маалымат угуу керектигин белгиледи. Бирок тиешелүү түзүмдөрдүн маалыматына ылайык бул акчалар 2012-2017 жылдары өлкөдөн чыгарылган. Импичмент деген сөз менен сиз бир нече жылга кечигип калдыңыз. Бул жерде башка маселелерди чечмелеп алышыбыз керек. Обу жок ооруган башты башкага оодара бербеш керек. Биринчи бөлүм боюнча сиз менен макулмун, бирок экинчи бөлүгүнө каршымын, деди Арапбаев. Депутат Алмазбек Токторов да Карамушкинага кайрылды. Ирина Юреевна, мен сизди көптөн бери билем. Сиз чыныгы партиялаш катары Атамбаевдин тарапташысыз. Эмнегедир абийириңиз бир нече жыл кечигип ойгонот экен. Эмнеге бул маселени мурунку президенттин тушунда көтөрүп чыккан жок элеңиз? Анда бардыгы ачык айкын болчу. Ал кезде көзүңүз эч нерсе көрбөй калган экен. Сиздин импичмент жөнүндө сөзүңүз абийири кеткен позицияңыздан кабар берет. Канча ирет сүйлөп чыктыңыз? Бир да жолу айткандарыңызга өз оюмда айтпай келгем. Бирок Facebook'та баракчаңызда жалган билдирүү жасап келесиз. Өзүңүздүн шефти коргоп жатасыз, түшүнөм, бирок уят деген болушу керек да, деди. Депутат Алы Карашевдин айтымында бул маселе талкууланып жатат, эл аянтка чыгып өз оюн билдирди. Бирок азыр тиешелүү түзүмдөр иштеп жатат. Азыр бүтүм чыгарып импичмент жөнүндө оозануу эртелик кылат. Биз мен бөркүмдө ишенем деген сөздөрдөн алыс бололу. Ал үчүн негиз болууга тийиш. Келгиле бардыгыбызды элди маданиятка чакыралы. Президентти же парламентти шайлап алдыкпы, тийиштүү мөөнөтүндө элге кызмат кылганга мүмкүнчүлүк берели, деди ал. Депутат Карамушкина 2016 жылы мартта Өмүрбек Текебаев Атамбаев партиясын, партия фондун пайдаланып кандайдыр бир иш-чараларды өткөрүп жатканын айтып, импичмент жарыялоону сунуш кылганын эскертти. Бирок ал негиздүү деп айтылган, ошондо жарымыңар унчукпай олтурбадыңар беле деп кайра депутаттардан кине издеди. Депутат Улан Примов кесиптештерин укук коргоо органдары менен депутаттык комиссиянын иш жыйынтыктарын күтүүгө чакырды. Бүгүнкү күндө импичмент жөнүндө сөз да болушу мүмкүн эмес. Тийиштүү органдар бар, ошолордун жыйынтыгын угалы, анан бир чечимге келебиз, деди ал. Депутат Наталья Никитенко депутаттарды кесиптештерин өзгөчө аялдардын дарегине, бети жок, абийирсиз деген сөздөрдү айтпоого чакырды. Анан депутат айым Атамбаевка карата импичмент жарыялоого фондду пайдалануу гана эмес, бир катар фактылар, дача сууга учактын кулашы, укук коргоо органдары менен күч түзүмдөрүнүн бир катар жасалма документ даярдоосу болгонун айтты. Мына көрүп жатабыз го. Ошондо айтылган кээ бир айыптоолор далилденип жатат, бирок Текебаевка каршы жасалма айып менен кылмыш иши козголгон, деди ал. Депутат Дастан Бекешев эмнени талкуулап жатышканын түшүнбөй жатканын Facebook'тагы посту же спикерге расмий кат келип түшкөнбү, деди. Кат болбосо юридикалык негиз болбостугун, эң биринчи кезекте контрабанда маселесин карап, журналисттик иликтөө боюнча пикирлерди угуу керектигин белгиледи. Дүйшөмбү күнү митинг болду. Мамлекеттик ММКлар митингди АКШ уюштурган деп жазып чыгышты. Ушул мамлекеттик ММКлардын редакцияларын караш керек. Эч ким президентке каршы эч нерсе айткан жок. Митингде бир киши тууралуу гана сөз болду, деди Бекешев. Депутат Жанаракаев, биз 700 миллион доллар кимдин тушунда чыгарылганын билебиз. Аны атап коелу. Атамбаев тушунда журналисттик иликтөөдө мунун бардыгы 2017 жылга чейин болгон деп жатат. Атамбаев азыр камакта. Бирок азыр эмне болуп жатат? Контрабанда токтоду. Биз жогорку кеңеш Кыргызстандагы эң жогорку органбыз. Биз бул маселени талкуулабасак болбойт. Чечим кабыл алып контрабанданы токтотуп калалы, деди. Акаевдин ою боюнча бажы кызматынын бардык башчылары Райым Атраимовду, Адамкул Жунусовду, камакта Кубанычбек Кулматовду парламентке чакыруу керек. Келгиле ушуну талкуулайбыз. Өкмөт, Финпол, прокуратура бул ишти объективдүү карай албастыгын көрсөтүп койду, деди Акаев. Депутат Жыргалбек Турускулов өлкөдө ОДКБ саммити болуп жатканын эскертти. Ушундай иш-чара өтүп жатканда өзүбүздүн жакшы жагыбыздан көрсөтөлү. Ооба, митинг болду, жарандар өз оюн билдирди. Койташ боюнча комиссия ишин аягына чыгарды, аны да угабыз, деди ал. Депутат өкмөттү коомчулукка контрабанда боюнча маалыматты өз учурунда тез жеткирип турууга чакырды. Депутат Бакыт Төрөбаев контрабанда жөнүндө маселе мурда дагы талкууланганын айтты. Бир сайма ити үчүн эмне деген ызычуу болуп жатат. Деги ал ким өзү, деди депутат. Депутат Улукбек Эргешев да контрабанда маселеси комитетте талкууланганын айтты. Койташ боюнча комиссия ишин аягына чыгарды, жакында парламентке келет деп сайма ити жана контрабанда иши боюнча мам комиссиянын жыйынтыгын күтө турууну сунуштады. Спикер Дастан Жумабеков Карамушкин айткан маселелер боюнча иш жүрүп жатканын маалымдады. Койташ боюнча мам комиссиянын документи парламентке келип түшкөнүн айтты. Азыр комитет парламентке качан алып чыгуу керектигин талкуулап жатат, деди спикер. Ошондой эле контрабанда боюнча да депутаттык комиссия иштей баштаганын белгиледи. Бүгүн эртең Бишкекте саммит өтүп жатат, аны татыктуу деңгээлде өткөрүп алалы. Биз кандай гана маселени талкуулабайлы, өкмөт мүчөлөрүнүн кимисин гана чакырбайлы, белгилүү себептерден улам келбей калышы мүмкүн, деди спикер.